Ташталган ымыркай. Эненин күнөөсү менен баланын күнөөсүздүгү жөнүндө баян. Автор Лиора. Айылдан шаарга келгенде Айзирек 18-де эле. Анын дүйнөсү кичинекей болчу. Үйү, апасы, атасы, эки сиңдиси, мектептеги мугалими жана айылдын четиндеги мөлтүр булак. Ушулар анын бүт дүйнөсү эле. Шаарга окууга өткөндө Айзирек биринчи жолу өзүн чоң адамдай сезди. Жатаканада жашап, сабакка шашып барып, автобуска түшүп, көчөлөрдүн ызуучусуна аралашты. Бирок шаарда эч ким анын айылдан келген жөнөкөй кыз экенин билчү эмес. Ал муну жакшы көрдү. Анткени айылда баары бири-бирин таанычу. Ал эми шаарда адам өзүнүн өткөнүн жашырып, жаңы жашоо баштай алат эле. Ошол жерде ал Бектурду жолуктурду. Бектур өзүнө ишенген, жакшы кийинген, сөздү жакшы сүйлөгөн жигит болчу. Айзирек анын ар бир сөзүнө ишенди. Сен башкалардай эмессиң, деди Бектур бир күнү. Айзирек жылмайып, кандай экенмин деп суроо узатты. Жүрөгүң таза. Ушул сөз кыздын жүрөгүндө көпкө чейин жаңырып турду. Ал сүйүү деген ушу экен деп ойлоду. Ката кетирүүнүн башаты да кээде эң таттуу сөздөн башталат экен. Айзирек Бектурга баарын айтып берди. Айылдагы үйүн, апасынын мүнөзүн, атасынын каттуулугун, келечектеги кыялдарын. Мен диплом алып, жакшы иштеп, ата-энемди шаарга алып келем дейчү ал. Бектур аны кучактап, баарына жетесиң, мен жаныңда болом деп койчу. Кыз ошол сөзгө ишенди. Бирок адамдын тагдырын кээде бир гана ишеним өзгөртөт. Айзирек кошпойлуу экенин билген күнү күз болчу. Колундагы анализди көпкө тиктеп турду. Дүйнө бир заматта токтоп калгандай сезилди. Алгач Бектурга чалды. Бектур, угуп жатам. Мен кошпойлуумун. Телефондун ар жагында көпкө чейин жымжырттык өкүм сүрдү. Сен ишенесиңби? Ооба. Кантип сактап калабыз? Айзиректин көзүнө жаш толду. Баланыбы? Жок, башкасын. Эмнени? Бектур жооп берген жок. Ошол күндөн кийин анын үнү өзгөрдү. Бектурдун телефону улам өчүп калды. Кездешүүгө убактысы болбой калды. Акыры, мен азыр үйлөнө албайм, деди. Айзирек анын жүзүнө тигилди. Сен мага үйлөнөм дегенсиң? Адам жаш кезинде көп нерсе айтат, деди. Бул сөз кыздын жүрөгүн бычактай тилип өттү. Анда балачы? Бектур көзүн ала качты. Өзүң бил. Ошентип Айзирек жалгыз калды. Курсактагы наристе күн сайын чоңоюп жатты. Ал эми кыздын коркунучу андан да тез чоңоюп жатты. Айылдагылар укса эмне болот? Апасы эмне дейт? Атасы аны үйгө киргизеби? Окуусун эмне кылат? Жатаканадан чыгарып салышса кайда барат? Кээ бир түндөрү Айзирек жаздыкка башын катып алып, үн чыгарбай ыйлачу. Ал баласын жек көргөн эмес. Тескерисинче, курсагына колун коюп, кечир мени деп шыбырачу. Мен сени жакшы көрөм. Бирок сүйүү кээде коркунучту жеңе албай калат. Кыштын суук түндөрүнүн биринде Айзиректин толгоосу башталды. Ал жалгыз болчу. Телефонун колуна алып, апасына чалгысы келди. Бирок чала алган жок. Эмне дейм? Телефонун кайра койду. Түн ичинде төрөт үйүнө жетти. Бир нече сааттан кийин бөлмөдөн наристенин үнү угулду. Кыз ыйлап жиберди. Кызбы? Уул, деди медайым. Кичинекей наристени анын көкүрөгүнө жаткырышты. Айзирек уулунун бетине карады. Бөбөктүн көздөрү жумулуу, кичинекей манжалары кыймылдап жатты. Айзирек анын чекесинен өөп, сенин күнөөң жок, деди. Жашы бетинен агып жатты. Сенин эч кандай күнөөң жок, балам. Ошол түнү Айзирек эне болду. Бирок ошол эле түнү өзүн эне болууга татыксыз сезди. Эртең менен шаар али ойгоно элек болчу. Айзирек баласын калың ороп алды. Ал көпкө чейин көчөдө басып жүрдү. Кайда бара жатканын өзү да билчү эмес. Акыры чоң таштанды челектери турган жерге келди. Жүрөгү катуу согуп жатты. Бөбө акырын кыңкыстап койду. Айзирек аны кучагынан чыгаргысы келген жок. Кечир мени. Көз жашы наристенин жүзүнө тамды. Мен сени өлтүргүм келген жок. Ал акырын гана бөбөктү таза кездемеге ороп, таштанды челегинин жанына коюп кетти. Бир кадам басты. Кайра бурулду. Дагы басты. Кайра токтоду. Акыры чуркап жөнөдү. Артына караган жок. Бирок анын жүрөгүндө ошол кичинекей ый өмүрүнүн аягына чейин өчкөн жок.
Ошол күнү эртең менен Нурия эже жумушка бара жаткан. Ал таштанды челегинин жанынан өткөндө кичинекей үн укту. Алгач мышык экен деп ойлоду. Кайра угулду. Нурия эже чуркап барды. Кездемеге оролгон наристени көргөндө колдору титиреп кетти. О Кудайым, деди ал. Ал бөбөктү көтөрүп алды. Наристе муздап калган эле. Нурия эже аны көкүрөгүнө кысып, "Сен эми жалгыз эмессиң, балам", деди. Ошол күндөн тартып анын жашоосу өзгөрдү. Ал баланы ооруканага алып барды. Дарыгерлер анын аман калганына таң калышты. Бөбөктүн аты жок болчу. Нурия эже ага Үмүт болсун деп Үмүт деген ат койду. Ал эми айзирээк айылга кайтып келди. Апасы анын жүзүн көргөндө эле бир нерсе болгонун сезди. "Кызым, эмне болду?" Айзирээк үн каткан жок. Бир нече күндөн кийин баары билинди. Апасы ыйлады. Атасы көпкө чейин унчукпай отурду. "Эмнеге бизге айткан жоксуң?" Айзирээк башын жерге салды. "Корктум." Ошол бир сөздө анын бүт өмүрү турган. Атасы сыртка чыгып кетти. Апасы кызын кучактады. "Сен ката кетирдиң." Айзирээк ыйлады. "Бирок сен менин кызым бойдон каласың." Ошондо айзирээк биринчи жолу түшүндү. Адамды дүйнө айыпташы мүмкүн, бирок эненин жүрөгү баары бир кечирет. Үмүт Нурия эженин үйүндө чоңойду. Ал өзүнүн таштанды челегинин жанынан табылганын билген жок. Нурия эже ага "Сен бизге Кудай берген белексиң" деп айтып чоңойтту. Үмүт мектепте жакшы окуду, мүнөзү тынч эле. Бирок бир нерсе аны дайыма кызыктырчу. "Апа, менин чыныгы апам ким?" деп. Нурия эже бул суроодон коркчу. Бир күнү Үмүт кайра сурады. "Ал мени каалабай таштап кеткенби?" Нурия эже көз жашын жашырып, "Балким, ал сени жек көргөн эмес" деди. "Аны эмнеге таштап кеткен?" Нурия эже жооп таба албай калды. Айзирээк жылдар өткөн сайын өзгөрдү. Окуусун улантып, диплом алды, иштеди. Өз алдынча жашоого аракет кылды. Бирок анын ичинде бир боштук бар эле. Ал боштуктун аты Үмүт. Кээде көчөдөн баласын көтөрүп бараткан аялды көрсө, токтоп калчу. Кээде кичинекей баланын күлкүсүн угуп, жүрөгү ооручу. Бир күнү ал Бектурду кайра жолуктурду. "Сенин балаң эмне болду?" деди Бектур. Айзирээк аны карап, "Сенин балаң?" Бектур унчукпай калды. "Мен аны таштап кеттим." "Кайда?" "Билбейм." Бектурдун жүзү өзгөрдү. Бирок Айзирээк ошол күнгө чейин биринчи жолу чындыкты үн чыгарып айткан эле. Айзирээк баласын издей баштады. Бирок жылдар өтүп кеткен, документтер аз болчу. Эскерүүлөр бүдөмөк болчу. Бир гана нерсе аны токтотподу. Ал эне болчу. Кайсы бир күнү ал соцкызмат аркылуу бир маалыматка туш болду. 20 жыл мурда табылган эркек бала тууралуу. Аты Үмүт. Жүрөгү токтоп калгандай болду. Үмүт. Ал ошол атты акырын кайталады. Анын уулу болушу мүмкүнбү? Үмүт университетте окуп жаткан. Бир күнү ага бейтааныш аял жолугушууну сурады. Аялдын көздөрүндө жаш бар эле. "Сенин атың Үмүтпү?" "Ооба." "Мен сени көп жылдан бери издеп жүрөм." Үмүт таң калды. "Сиз кимсиз?" Аял жооп бере албай ыйлап жиберди. "Мен..." Бир аз убакыттан кийин гана "Мен сенин апаңмын" деди. Үмүт ордунан тура калды. Анын жүзүндө кубаныч эмес, таң калуу да эмес, боштук эле. "Менин апам Нурия эже?" Айзирээктин көз жашы төгүлдү. "Ооба." "Ал сени чоңойтту? Анда сиз кимсиз?" Айзирээк башын ийди. "Мен сени төрөгөн аялмын." Бул сөз экөөнүн ортосунда дубал болуп турду. "Эмнеге?" Үмүттүн биринчи суроосу ушул болду. Айзирээк жооп бере алган жок. "Эмнеге мени таштадыңыз?" "Корктум." "Менденби?" "Жок, анда кимден?" Айзирээк көз жашын сүртүп, "Баарынан корктум." Үмүт көпкө унчукпай туруп, "Мен сизди жек көрүшүм керекпи?" Айзирээк башын чайкады. "Жок, анда эмне кылышым керек?" Айзирээк анын көзүнө карап, "Билбейм." Ушул жооп Үмүттү таң калтырды. Анткени өмүрүндө биринчи жолу бир чоң адам ага чынчыл жооп берген эле. Үмүт Нурия эжеге болгонун айтып берди. Нурия эже көпкө чейин унчуккан жок. Андан кийин "Бар уулум" деди. "Сиз капа болбойсузбу?" "Сен мени таштап кеткен жоксуң да" деп Нурия эже жылмайды. Үмүт анын колун өптү. "Сиз менин апамсыз" деп. Алчы?" Үмүт көзүн жерге салды. "Ал да апам." Нурия эженин көзүнө жаш келди. Ошол күнү Үмүт биринчи жолу эки аялдын ортосунда эмес, эки сүйүүнүн ортосунда калганын түшүндү.
Айзирек уулун кайрадан көрүүгө көп жыл даярданган. Бирок аны көргөндө эмне айтаарын билбей калды. Үмүт акырын "Мен сизди кечирдим" деди. Айзирек ыйлап жиберди. "Чын элеби? Ооба. Эмнеге?" Үмүт терең дем алып, "Анткени менин жашоом жаман болгон жок." Ал Нурия эжени эстеди. "Мени сиз таштадыңыз." Бир аз тыныгып, "Бирок Кудай мени жалгыз калтырган жок." Айзирек көзүн жумду. Бул анын өмүрүндө уккан эң оор жана эң жеңил сөздөр эле. Көп жыл өткөндөн кийин Бектур да Үмүттү жолуктурду. Ал уулунун алдында башын көтөрө алган жок. "Мен сенин атаңмын." Үмүт ага көпкө карады. "Билем. Мени кечире аласыңбы?" "Аны билбейм" деди Үмүт. Бектурдун көзүнө жаш келди. "Сенден эч нерсе талап кылбайм." Үмүт башын ийкеди. "Анда ушул жетиштүү" деп. Кээде кечирим дароо келбейт, кээде адамга аны табыш үчүн бүт өмүр керек болот. Айзирек баласын кайра тапкандан кийин жашоосу өзгөрдү. Ал өзүнүн окуясын жашырбай айтып баштады. Жаш кыздарга "Коркпогула, ката кетирсеңер жардам сурагыла" деди. "Баланы таштап кетүү чечим эмес" деди. Ал жалгызбай энелерге жардам бере турган чакан борбор ачты. Өзү сыяктуу кыздарга "Силердин жашооңор бир ката менен бүтпөйт" деп айтып турду. Айзирек өзүнүн өткөнүндөгү караңгыны башкаларга жарык кылууга аракет кылды. Үмүт чоңойгондо дарыгер болууну чечти. Айрыкча жаңы төрөлгөн балдарга жардам берүүнү каалады. Бир күнү ооруканада иштеп жатып, таштанды челегинин жанынан табылган ымыркайды көрдү. Ал наристени кучагына алды, көзүнө жаш толуп. Анын бүт өмүрү бир заматта көз алдынан өттү. Ал балага акырын "Сенин күнөөң жок" деди. Бул сөздү бир кезде анын апасы да айткан. Бирок ал сөздү уккан эмес. Эми болсо Үмүт аны башка балдар уксун деп айтып жатты. Жылдар өттү. Айзирек картайды. Үмүт аны эч качан жалгыз калтырган жок. Бир күнү Айзирек ооруп калды. Үмүт анын керебетинин жанында отурган. Айзирек уулунун колун кармап "Балам, угуп жатам апа. Сен төрөлгөн күнү мен сени таштадым." Үмүт унчукпай турду. "Бирок өмүр бою сени издеп жашадым." Үмүт анын колун кысты. "Билем апа." Айзирек ыйлап, "Мени эне деп атай аласыңбы?" Үмүт көзүнө жаш алып жылмайды. "Мен сизди эч качан башкача атаган эмесмин да." Айзирек акыркы күндөрү Үмүттүн колун кармап жатты. "Сен менин эң чоң күнөөм да, эң чоң бактым да болдуң." Үмүт башын чайкады. "Мен сиздин күнөөңүз эмесмин." Айзирек ага карады. "Анда эмне болдуң?" "Сиздин экинчи мүмкүнчүлүгүңүз." Айзирек көзүн жумуп жылмайды. Ошол түнү ал тынч уктады. Эртеси эртең менен анын жүрөгү согуудан токтоду. Үмүт апасынын колун акыркы жолу өптү. Ал эч нерсе айткан жок. Кээ бир коштошууларда сөздүн кереги жок. Көп жылдар өткөндөн кийин Үмүт өзү балалуу болду, кыз төрөдү. Аны колуна алганда Үмүт көпкө чейин үн катпай турду. Анын көз алдында таштанды челегинин жанындагы муздак таң эмес, жылуу үй пайда болду. Кыздын кичинекей манжасы анын бармагын кармады. Үмүт көзүнө жаш алды. "Мен сени эч качан жалгыз калтырбайм, кызым." Андан кийин терезеден сыртты карады. Шаар мурдагыдай эле ызы чуу болчу. Адамдар шашып жүрүштү. Бирок Үмүт үчүн дүйнө ошол кичинекей наристенин деми менен токтоп калгандай болду. Ал апасынын тагдырын унуткан жок. Нурия эженин мээримин да унуткан жок. Өзүнүн таштанды челегинин жанынан табылганын да унуткан эмес. Бирок ал өткөнүнө кул болуп жашаган жок. Ал өткөнүн келечекке айлантты. Айзирек баласын таштап кеткен, бирок бала ташталган бойдон калган эмес. Анткени кээде бир адамдын эң чоң катасынын арасынан да бир өмүр жаңы жарык табат. Ал эми Үмүттүн аты жөн жерден коюлган эмес. Үмүт адамдын эң акыркы эшиги жабылганда гана ачылып кала турган кичинекей терезе. Бул окуя ойдон чыгарылган. Бирок жашоодо ушундай тагдырга туш болгон адамдар бар. Эне болуу жалгыз төрөө эмес, эне болуу жоопкерчилик. Ал эми бала эч качан чоңдордун катасы үчүн күнөөлүү эмес. Көңүл буруп укканыңыздар үчүн рахмат. Баарыңыздарга ыраазымын.